Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасы суу тартыштыгынан жыл сайын 2 миллиард доллар жоготушат. Сугат маалында суунун тартыштыгы 50%га чейин жетет. Региондогу кургакчылык жана суу ташкындары айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүнүн 30%га төмөндөтүп, 2050 жылга карата аймакта 5 миллион ички климаттык мигранттардын пайда болуусуна алып келет деп прогноздолууда. Жаратылыш өзү бизге сигнал берди. Этегиң жыйгыла деп. Жок, биз сайранда эле жүрдүк. Так, митингде чыкты деп ошол каналга сууну буруп берип коюп, өрт өчүрүш менен чектелип калды. Мындай башка жактан көз караш. Ошо мөңгүлөр кантип калыптанат. Жалпы климатыбыз кантип калыптанат. Жаанчыл, кургакчылдык эмнеден келип чыгат дегендей маселе болуп атат да. Кыргызстандагы чоң көйгөй бар сууну туура колдоно албагандык. Эскирген ирригация системалары жаңыланууну талап кылат. Бетон каналдардын акыбалы дагы бүгүн 80% мындай жараксыз десек болот да. Ушул себептен улам биз өзүбүздүн суунун 50%ын ушу каналдарда эле жоготуп коюп атабыз, жерге сиңип кетип атат да. Capital командасы алдыда суу темасына сереп салат, биз менен болуңуз. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасы суу тартыштыгы жана суу ресурстарынын натыйжасыз колдонуунун кесепетинен жыл сайын 2 миллиард доллар жоготууга дуушар болот. Региондогу кургакчылык жана суу ташкындары айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүнүн 30%га төмөндөтүп, 2050 жылга карата аймакта 5 миллион ички климаттык мигранттардын пайда болуусуна алып келет деп прогноздолууда. Суунун тартыштыгы жана кургакчылык Борбор Азия өлкөлөрүнүн бардык өнүгүү пландарын коркунучка салган негизги көйгөй. Азыр саясатчылар айтып жаткан дээрлик бардык максаттар калктын кирешесин көбөйтүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана эмгек миграциясын азайтуу аймактагы суу маселесин чечмейин куру кыял бойдон калат. Борбор Азияда суу ресурстарынын көлөмү акырындык менен азайып бара жатат. Бирок калктын саны өсүүдө. 30 жылдын ичинде аймактын тургундарынын саны дээрлик 2 эсеге өсүп 75 миллион адамга жетти. 2050 жылга чейин 100 миллион адамдан ашат деп прогноздолууда. Өсүп жаткан калк бул аймактын экономикасын көтөрүүгө жардам бере турган албетте баалуу ресурс. Бирок суу контекстинде бул биринчи кезекте таза сууга болгон талапты күчөткөн жүк. Климатологдордун айтымында Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө 2040 жылга чейин суу ресурстарына болгон басым дерлик 3 эсе көбөйөт. Ошол эле маалда аймакта суунун пайдалануунун эффективдүүлүгү төмөн. Борбор Азия өлкөлөрүндө киши башына суу ресурстарынын запасы дагы деле жетиштүү деп эсептелет. Бирок маселе аларды сарамжалдуу эмес пайдаланууда. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча Борбор Азия өлкөлөрү дүйнөдөгү сууду эң көп керектөөчүлөрдүн ондугуна кирет. Маселен, Түркмөнстан жылына 5319 куб метр суу керектейт. Бул калктын бирдей санына карабастан Кыргызстандын керектөөсүнөн 2,5 эсе көп. Казакстан жылына 2345 миң куб метр, ал эми Өзбекстан 2295 куб метр суу керектейт. Өзбекстандын калкынын саны Казакстандыкынан дээрлик 2 эсе көп болгонуна карабастан. Тажикстандын көрсөткүчтөрү 1895 куб метр. Мындан тышкары Борбор Азия өлкөлөрү айыл чарбасындагы продукциянын бирдигин алуу үчүн өнүккөн өлкөлөргө караганда 2,5-3 эсе көп суу коротот. Айыл чарбасы региондун экономикасынын негизги тармагы болуп саналат. Анын ИДПдагы үлүшү 10%дан 45%га чейин жетип, ал эми эмгекке жарамдуу калктын дээрлик жарымы айыл чарбасында иштейт. Эсептөөлөр боюнча сугат маалында суунун тартыштыгы 50%га чейин жетет. Кыргызстандагы суу тартыштыгы ирригациялык системалардын эскиргени менен байланыштуу. Мисалы, Кыргызстандын ирригациялык каналдары жетиштүү көлөмдө сууну батыра албайт. Мамлекеттер аралык келишимдер боюнча Кыргызстан жылына 12-13 миллиардка жакын сууну пайдаланууга укуктуу. Бирок болгону 8-9 миллиард куб метр сууну гана пайдаланат. Тагыраак айтканда суу бар, бирок ал каналдарга батпайт. Андыктан азыр Кыргызстан үчүн ирригациялык системаларды жаңылоо, инфраструктурага инвестиция тартуу маанилүү. Айтмакчы, британиялык United Concrete Canvas компаниясы Кыргызстанда инновациялык бетон полотносун чыгарган заводун курат. Бул суу каналдарын жаңылап, жоготууларды азайта турган инновациялык ыкма. Кыргызстанда азыр 30 миң километрден ашык бизде суу каналдары бар экен, ирригация максатында колдонулган. Анан булардын 60%, 17 миң километрден ашыгы жер бойдон эле баягы жер каналдар, эч кандай бетондолгон эмес. Ал эми 10 миңден ашыгы
бул бетондолгон советтик доордо, бирок бетон толугу менен ошол суунун жерге сиңип кетишин токтото алган бир метод эмес. Анткени бетон плиталардын ортосунда жарака кетет, ошол жаракадан суу кирип бетондун аркасындагы жерди жеп, анан ошол бетон плиталар сынып, кайра ошондон улам каналдардын акыбалы, ошол бетон каналдардын акыбалы дагы бүгүн 80% мындай жараксыз десек болот да. Ушул себептен улам биз өзүбүздүн суунун 50%-ын ушу каналдарда эле жоготуп коюп атабыз, жерге сиңип кетип атат да. Мисалы биздин фермерлер сууну сатып алат, муниципалдык жергиликтүү бийликтерден. Ал сатып алган жери ал ошол суу коюп берилген жерден эле эсептелет. Алардын талаасына келгичекте ал суунун 50% жок болуп кетет да. Ошого 50% жок нерсеге акча төлөшөт. Анан жалпы эле менин оюмча ушул арык аркылуу сугаруу бул илгерки метод да. Суунун жерге сиңип жок болуп кетишин кантип токтотобуз деген суроого ошо биздин аракетибиз менен ошо Англияда Улуу Британиянын Уэльс деген аймагында, Кардиф деген шаарда жайгашкан бир завод бар. Бул эки Улуу Британиялык окумуштуунун ойлоп тапкан продукциясын чыгарат ошол жерде. Бул жаңы бир продукция, инновациялык. Concrete canvas деп коет англисчеси, орусчасы бетонное полотно. Эми биз кыргызчага бетон жабуу дейбизби, рулон дейбизби, ошондой. Сиз бир килемди элестетиңиз. Ошо килемде эле токулат бир атайын жабдуу тарабынан. Анан ошо токулуп аткан учурда ошо жана фибер волокно деген бар го, ошол фибер волокно менен токулат дагы, анан кийин асты жагында мембрана, үстү жагында биздин эле мына кийизге окшогон материал коюлат дагы, ортосуна цемент толтурулуп кетет. 600 маркасындагы цемент толтурулат дагы. Анан ушул рулон түрүндө ар бир метр квадратында 15 килограммдык салмагы болгон бир рулон түрүндө келет дагы. Ошону сиз же баягы бетондон жасалган каналдын үстүнөбү, же жөн эле жер каналды казып туруп, ошонун үстүнө салып туруп, ортолорун жабыштырып, үстүнө суу куюп койсоңуз, суу чачып койсоңуз, ал ошол сууну алат дагы, өзүнө жетиштүү сууну алат дагы. 4 сааттан 24 саатка чейин аралыкта бул катыйт. Анан 50 жыл, 100 жыл кызмат кыла турган бетонго айланып калат. Суунун техникалык жоготуусун жок кылган аз келгенсип, жердин өзүнүн кыртышында алат. Анан кийинки учурда дагы мындай жарака кетпейт, мунун ортосунан жанагынтип суу неметпейт. Бул долбоор толугу менен жеке проект, жеке инвестиция тарабынан жасалат. Мамлекет Англия тарабынын шарты бар болчу, биз Кыргызстанга келишибиз үчүн силер белгилүү бир өлчөмдө сатып алуу гарантиясы беришиңиздер керек деп. Ушунун негизинде Кыргызстан өкмөтү 4-5 миллион метр квадрат ушундай бетондук жабуу өндүрүлө турган заводко жок дегенде 1,5 миллионун сатып алам деген убада берди. Кыргызстан өкмөтү ушундай шарт койгон, бул жакта завод куруп, ошол заводдун жанында изилдөө борбору салып, ошол изилдөө борборунда керек болсо жергиликтүү адистерди окутуп, бул материалды кантип колдонсо болот. Ушул маселе аркылуу тез арада биздин ирригациялык инфраструктураны оңдоо боюнча максат коюлган. Албетте бул завод деген нерсе дароо эле салына койбойт. Анткени бул жабдуу абдан уникалдуу бир жабдуу. Ошонун жасалышы эле 1,5 жылга кетип атат. Ошондуктан заводдун салынышына 2 жыл пландалган. Англия тарабы айткан, биз заводду салып баштаганда сиздер жок дегенде 1,5 миллион болбосо дагы 500 000 метр квадрат сатып алып тургула. Түз биз Англиядан жөнөтүп турайлы деп. Өкмөт дагы буга да макул болду. Бүгүнкү күндө 500 000 квадрат ушул материалдан Англиядан түз бул жака сатып алынып турат. Ал үчүн дагы өзгөчө баа берилди.
Бул жерде дагы эң абдан жакшы суроо бердиңиз. Бул жерде сырье жагынан 80% Кыргызстандан жумуш күчү, электроэнергия жана цемент жана кум сатып алынат. Ошон үчүн бул завод жайгаша турган жердин цемент заводко жакын болушу шарт. Ошого азыркы учурда 3 цемент заводдон бияктан немелер жөнөтүлдү, үлгүлөр. Ошол үлгүлөр изилделип атат, бирок алдын ала түштүккө дагы инвестиция тартуу үчүн түштүктөгү Араван районундагы цемент заводко жакын жер пландалууда алдын ала. Бирок биз азыр ошол лабораториянын жыйынтыктарын да күтүп атабыз. Албетте биздеги чыккан цементтин маркасы төмөн. Кыргызстанда 600 маркасына жетпейт, 400 маркасында болуп атат. Азыркы бүгүнкү күндөгү биздин цементтин, бирок анын жанында дагы кварц кум керек болуп атат бизге. Аны мисалы үчүн эгер түштүктө боло турган болсо Кызыл Кыядан алып келүү ойлонулуп атат. Биз ошол заводдун негизинде цементтин маркасын көтөрө турган белгилүү бир кошумчалар менен 600 маркасына көтөрө турган кошумча дагы бир жабдуулар алууну пландап атабыз да. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн айырмаланып, Кыргызстан суу ресурстары толугу менен өз аймагында түзүлгөн региондогу жалгыз өлкө. Буга байланыштуу Кыргызстан сууну башка жаратылыш ресурстары катары сата алабы деген суроо көп көтөрүлөт. Буга коңшулар карама-каршы чыгып келет. Бирок процесстер тездик менен жүрүп, суунун товарга айланышы талашсыз болуп калгандай. Анын ыкмалары бар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол эле Европа өлкөлөрү, Швейцария, Италия, Франция ортосунда сууну пайдалануу боюнча биржа бар. Анткени жыл сайын суунун көлөмү бирдей эмес да. Ошол жылга жараша аба ырайынын шартынан улам суу өзгөрүп турат. Ошондуктан ал баягы талап жана сунуш белгилейт го бааны. Ошол сыяктуу биз дагы, менин оюмча, келечекте Борбор Азиянын туруктуулугу үчүн ушундай инструменттерге эмитеден өтүшүбүз керек. Кийин суроо пайда кылбаш үчүн эмнеге биз бекер суу беришибиз керек дегендей, биз өзүбүздүн экономикабызга зыян келтирип, кээде мисалы үчүн электроэнергия бизге керек учурда биз электроэнергия өндүрө албай сууну сакташыбыз керек болуп атат кошуналарыбыз үчүн. Бизге анан кийин өзүбүз кымбатка сатып алып атабыз ошол эле электроэнергиясын. Ушул сыяктуу нерселерди тактык болгон жерде баягы эсептүү дос айрылбайт дегендей, биз кошуналарыбыз менен дагы ушундай тактык болуш үчүн ушундай эл аралык методдорго, башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын колдонуп, эмнеге сууну деле биз ошо эл аралык бир биржа аркылуу баасын аныктап, ошонун компенсациясын алууга өтүшүбүз керек деп ойлойм. Албетте ошо суунун ресурстарын өзү биз ар бир суу сактагычыбызда, ар бир каналыбызда бүгүнкү күндө акылдуу технологиялар өнүккөн. Ошол эле сенсорлор аркылуу биз жалпы мөңгүлөр, канча мөңгүбүз эрип атат, кайсы көлүбүздө канча суу бар, мунун баарын белгилүү сенсорлор менен бир жерге топтоп, бүгүнкү күндөгү биздин суу запасыбыз канча деген, канчасы агып чыгып кетип атат, канчасы неметип атат, ушунун баарын борбордоштуруп башкарсак болот жаңы технологиялардын жардамы менен. Ал көп акча талап кылбаган бүгүнкү күн технологиясы менен ошол эле азыр мындай үйлөрдө деле сууну колдонуп атпайбыз. Ошо счетчиктерде эле акылдуу счетчиктер менен, акылдуу ушул жалпы өлкөбүздө колдонулуп аткан суунун запасын билип турсак, аны бир материалдык бир пайдага айлансак болот да. Жаратылыш ресурстарынын запасы улам сайын азайып жатат, айрыкча суу. Ал дүйнөдөгү жана аймактагы бир катар конфликттердин негизги себеби болууда. Суу тартыштыгы жана андан келип чыккан чыр-чатыктар мындан ары күчөй берет. Андыктан айрыкча Кыргызстан сыяктуу суу башында турган өлкөлөр аны башкарууга болгон мамилесин өзгөртүүсү шарт. Чынына келгенде Кыргызстандагы суу тартыштык бул климаттын өзгөрүүсүнө гана кесепет эмес, бул алды менен башкаруу кризисин ачык көрсөтүүдө. Бу экстенсив жол менен
суунун тартыштыгын өлчөш мүмкүн эмес. Мактанып видео чыгарып атышат. Жайма жапайы сугарып атышат. Шаардын ичиндеги жана газондорду, бактарды. Эшикте 21-кылым. Бул мэрия өзүнүн сабатсыздыгын көрсөтүп атат. Андай болбойт да. Шаарды бүтүндөй бир ушу тамчы сугат системасына өткөрүп, жанакы бетон арыктарыбыз бар эмеспи? Бетон арыктардын заманы бүттү. Анын кереги жок. Бетон арык өзү чоң площадьты ээлейт. Шаар боюнча алгандачы. Аны мисалы үчүн бизде специалисттер бар. Техникалык жактан бул мүмкүн. Ал чоң проект. Бирок мэрияда андай идея жок. Мына суу бөлүштүргөн куур 21-кылымдагы мына нерсеге 50 жыл болса керек мисалы. Суу батаптан келе жатат. Аны кантип өлчөйбүз? Өлчөп иштетпеген жерде кантип анан суу тартыштыгы болбойт? Ошо таң каласыңдар. Биздин маңдайыбызга жазган сууну өтө үнөмдөп, сарамжалдуу пайдаланууга өтүшүбүз керек биз, ар бирибиз. Экинчи жактан, мына ушу мөңгүдөн келип туруп талаларга чейинки ирригация системабыз жакшы, эски системабыз. Ошону эле жакшылап, мына азыр көңүл бурсаңыздар болот, мына арыктан суу алабыз биз. Бул акыркы 30-40 жылдын ичинде бул арык тазаланган эмес. Бир канча 11 000 киши иштеген мен колхоз эмне кылып отурат? Түшүнүксүз. 2 миллиард сом айлык алышат экен. Мындай башка жактан көз караш. Ошо мөңгүлөр кантип калыптанат? Жалпы климатыбыз кантип калыптанат? Жаанчыл, кургакчылдык эмнеден келип чыгат дегендей маселе болуп атат да. Мына чүй дегенде эле биздин 2000 метрден бийикте жайгашкан айылдарыбызды алалы. 2000-2500 метрде жайгашкан айылдарыбыз бар. Чоң Алай, Чаткал, Алайку, Ат башы, Ысык көлдүн Көк Сай, толтура. Барбы? Эми ошо жердеги жанакы пойменный леса, суу бойлоп өскөн өсүмдүктөрдү биз талкалап алдык. Баягы эле жапайы чычырканакты тикенине карабай жулуп, чаап, алып, сатып түбүнө жеттик. Биз баягы климаттын калыптандырган жаратылыштын өзүн жокко чыгарып атабыз. Мен демилге көтөрдүм. Биз ошол Ат башы, Алайку, Чоң Алай сыяктуу жерлерге баягы чычырканак тигип, маданийлештирилген, тикени жок. Ошо суу бою кеткен токойлорду калыбына келтиришибиз керек депчи. Биз жалаң эле эртеңки эмес, 30 жыл алдын ойлоп иштешибиз керек. Алдын алышыбыз керек. Мөңгүлөрдүн калыптанышын, климаттын калыптанышын кайра ордуна коюшубуз керек. Жаратылышка карыз болуп калдык биз. Мына көрүп турган жериңер, мына тоонун этеги, Арашан айылынын чети, 4 гектар үлүш жер. Үлүш жерге Жумадыл Эгембердиев досум экөөбүз биргелешип бак тигип, бул бизнес проект. Бак биздики. Бирок ошо жалпы элдерге көрсөтөлү деген дагы ниет менен баардыгын ошо кандай болуш керек болсо үлгүлүү даражада аткаралы деп аракет кылып атабыз. Ошого даллас кылып атабыз. Жерде алма бар, өрүк бар, айва бар, шабдалы бар. Негизинен алма менен шабдалы, гиляс. Мына көрдүңүзбү тигилишин дагы. Мына көрсөңөр болот түп-түз. Жеке фермерлер менен ошол акыл парасаты жеткен, анча-мынча каражаты бар кишилер момундай пилотный проекттерди жасап, биз мисалы үчүн быйыл 52 жерге бак тиктик. Мына Баткенден келип 1 гектар жерди 40, 50, 60 миң сомго арендага алып, ошол акчаны кайра сууруп чыгыш үчүн дагы кошумча каражат кетирип, ошондо дагы аз-маз пайда таап, келип туруп 3 ай иштеп акча таап кетип атышат дегендейчи. Биздин бул айыл чарбасындагы айыл чарба өндүрүшү бул ачылбаган сандык да. Ошону элге көрсөтүп, элди жетелеген кишинин өзү жок. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөлүк жана аймактык тренд тенденцияларга биз менен чогуу көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик.